19-бап чапкан ойноо жөнүндө. Уулум, кулагыңа түйүп ал. Чапкан ойногондон сенин кыбаң канса, дайыма артынан түшүп ойного. Анткени көп адамдар баш оту менен чапканга берилип кетип, балекетке кабылышкан. Икая. Укканыма караганда, Амыр-и-Илейстин бир көзү кыңыр экен. Ал Хорасандын эмири кезинде атайын жасалган майданга топ ойногону барат. Эмирди Асхари-Хар деген амир ылашкер утурлап келип атынын чылбырын колдон алат да, сага топту урууга жана чапкан ойноого уруксат бербеймин дейт. Амир-и-Илейс: эмне үчүн сиз топту урсаңыз болот да, чапкан ойноп жаткан менин топту чапканыма уруксаат бербейсиз деп сурайт. Асхар жооп берет: себеби биздин эки көзүбүз бар. Кокус топ көзүбүзгө тийсе, жайнаган дүйнөнү көргөнгө бир гана көзүбүз калат. А сенин бир эле көзүң бар. Кокустан топ ошол жалгыз көзүңө тийсе, Хорасандын эмири болбой каласың. Анда Амир-и-Илейс айткан экен: эшек мээ болсоң да чындыкты айттың. Мени ынандырдың. Эми тирүү кезимде топту урбаймын. Эгерде сен жылына 2 жолу чапкан ойноп, кыбаңды кандырам десең, ага уруксаат берем. Бирок майданда оюнчу чабандестер аз болсун. Ошондо кырсык кем болот. Майданда 8 гана чабандес болгону ылайыктуу. Сен майдандын бир четинде тур, башка бирөө экинчи четинде турсун да, калган 6 оюнчу майдандын ортосунан топ чапсын. Топ сага учуп келсе, аны тосо ургун дагы, андан гана атыңды теминип топтун жанына бар. Бирок бир жериңди кокустатып албас үчүн мөөрөй алам деп башы көзүңө карабай талашка кирбе. Бектер чапканды мына ушинтип ойношот. Калганы Алланын эркинде.